Лейлекте экме токой чарбачылыгынын көлөмүн өстүрүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Агахан жана бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасынын алкагында быйыл экме токой чарбачылыгынын көлөмү 200 гектарга жеткирилээрин кабарлаган Лейлек токой чарбачылыгынын башчысы Анарбек Атакулов маалыматына таянсак, токой бактарын өстүрүү үчүн 100% бардык шарттар түзүлгөн. Тосмолор менен тосуу жана суугат суулар менен камсыз кылуу үчүн керектүү бардык шаймандар сатылып алынган. Бүгін 2025 жылдың 3 апрель күні Лейлек токой чарбасы Белес токойчулугуна караштуу Караменок участкасында Жашыл Мурас алкагында көктөндүрүү максатында 100 дана можжевельник, 1000 дана терек, 400 түп жаңгак, 150 түп өрүк көчөттөрүн эгүү үчүн токой чарбанын жалпы кызматкерлери келип көчөттөрдү эгип жатат. Учурда Лейлек токой чарбачылыгы 465 миңден ашык ар түрдүү көчөттөрдү өстүрүшүүдө. Өстүрүлгөн көчөттөрдүн эсебинен экме токойчулуктун көлөмүн жыл сайын кеңейтүүдө. Учурда Карамойнок жайлоосунда тилкелерге көчөттөрдү өстүрүү өнөктүгү кызуу жүрүүдө. Негизинен алганда токой чарбанын 2024 жылы инвентаризациясынын негизги питомниктеринде 465 миң ар түрдүү көчөттөр өстүрүлүп жатат. Ийне жалбырактуу, жазы жалбырактуу көчөттөр. Экме токойлор боюнча айтып кетсем, экме токойлор боюнча 2025 жылга 45 гектар планда берилген болсо, анын 26 гектары бадам культурасы болуп, ал бүгүнкү күндө толук бойдон эгилип бүттү. Калган 19 гектары тоо тектериндеги каралар ээрчи менен 19 гектарга арча көчөттөрү эгилет. Азыркы мынау иштеп жаткан токойчулар, токойчулук башчылары, жалпы токой кызматкерлери бүгүнкү иш-чарага активдүү катышып, негизги эле максатыбыз ушу токой каптаган аянттарды көбөйтүү болуп саналат. Бир көчөттөрдү көктөшүнө өзгөчө көңүл бурган лейлектик токойчулар президенттин Жашыл Мурас компаниясынын алкагында ар ишемби сайын ишембилик өткөрүп, мекеме ишканалардын кызматкерлери активдүү катышууда.